11 каналында соңғы жаңылықтар. Студияда мен, Назика Атамбекова, бүгін чыгарылышта. Баш прокуратура дары-дармек департаментіндегі коррупцияны жоқ кылуу боюнча өкмөт башчыга сунуш берди. Ошондой эле аталган орган жетекчиси Рустам Курмановду иштен алуу сунушталды. Ал арада Кыргызстан өрткө каршы кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамына кирди. Ардагер өрт өчүрүүчүлөр буга каршы чыгышты. Жана да коңшу Казакстан бүгүн эгемендигинин 25 жылдыгын белгилеп жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар эми кенен мазмунда. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек департаментиндеги коррупцияны жоюу боюнча өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековго сунуш берди. Сунушта ошондой эле аталган департаменттин жетекчиси Рустам Курмановдун ээлеген кызматын карап көрүү тууралуу айтылат. Коррупцияга катышы бар кызматкерлерди жоопко тартуу да сунушталды. Башкы прокуратура билдиргендей, буга чейин жүргүзүлгөн текшерүүдө департаментте коррупцияга байланыштуу 10 кылмыш иши козголгон. Мамлекет андан 22 миллион сомдон ашык материалдык зыян тартканы айтылууда. Дары-дармек департаменти дары саткандарга мыйзамсыз документ берген айтылууда. Ошондой эле алардын айрымдары бажы жана кошумча нарк салынганынан бошотулганы аныкталган. Башка темалардан Кыргызстанда өрт өчүрүү кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамына кирди. Бүгүн өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков эки орган борбордук аппараттын бириктирүү боюнча токтомго кол койду. Бул чечим айрым милдеттердин бирин-бири кайталаганын жоюу максатында кабыл алынды. Жаңы өзгөрүүлөргө ылайык Бишкек Ош шаарындагы өрт өчүрүү кызматтарын бириктирүү каралган. Ортодо бошотулган кызматкерлер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүмдөрүн күчтөөгө жөнөтүлмөкчү. Бул ишти оптималдаштыруу жараяны ириде бюджет каражатынын үнөмдөрү айтылууда. Ошентсе да ардагер өрт өчүрүүчүлөр бул демилгеге каршы чыгып, бүгүн маалымат жыйынын уюштурушту. Жыйында алар бул маселеде аларда терс пикирде экенин жана демилгеге каршы болуп баш прокуратурага кайрылышканын айтышты. Бул постановленияны чыгарган постановленияны даярдап берет. Даярдаганда ошол жерде мен окуп калдым. Правовой вопростор, правозащитный вопростор, гендерный вопростор бар туура чечилген деп. Эч кандай туура чечилген эмес. Эле сомдоп туруп правительствого сунуп болгон, правительство кол койду. Бунун закондуулугун текшериш керек. Конституционный палата деген бар, генеральный прокуратура бар. Анан ушунча элдин тагдырын ойлош керек. Коңшулар турмушунан Казакстан бүгүн эгемендигинин 25 жылдыгын белгилеп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев бул датага байланыштуу Назарбаевдин наамына куттуктоо катын жолдоду. Эске салсак, Казакстанда бул мааракеге карата иш-чаралар соңку 2-3 күндөн бери жүрүүдө. Майрамга карата кайрылуу менен чыккан Назарбаев жакын арада Казакстанда баш мыйзам өзгөртүүлөрүн айткан. Казакстан президенттик башкаруудагы өлкө ошол тейдин кала берет, бирок парламент жана өкмөттүн да жоопкерчилигин күчтөө мамлекеттик маселеси бар деген эле. Эскертсек, Казакстанда эгемен жарыяланган формалдуу шайлоолор жарыяланганы менен Назарбаев дээрлик 25 жылдан бери тактыны бербей келет. Бүгүн ошондой эле жана өзөндөгү атышууда 1 жыл толот. Эске салсак, туура 5 жыл мурун мунай кенинде иштеген жумушчулар эмгек акысын көбөйтүү, эмгек шарттарын жакшыртуу үчүн нааразылык акцияга чыгышып, полиция тарабынан ок чыгарылган. Ал окуяда расмий түрдө 17 киши каза тапты делгени менен бейрасмий 70 адамдай каза тапканы айтылат. Эл аралык темада Улан Таус Кызыл Чырым уюму Алепподагы абалга байланыштуу билдирүү жасады. Учурда Алепподан козголоңчуларды жана бейпил жарандарды чыгарып кетүү иштери уланууда. Бирок ошентсе дагы 10 миңдеген адамдар өз кезегин күтүп калышты. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги эвакуациянын биринчи суткасында эле Алепподан 9 автоколонна жана 6400дөн ашык адам чыгарылганын жарыялады. Ошондой эле миңдеген согушчандар да Алепподан чыгарылып кетип аткандыгы белгилүү болду. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде дагы 50 миң адам кооптуу аймактан чыгып кетүү үчүн кезекте турушат. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бир аздан кийин Кыргыз-Тажик чегарасындагы Сагдия облусуна чектеш маңзат ташуудагы эң кооптуу аймак аталды. Бул тууралуу бүгүн чегара кызматынын өкүлдөрү Бишкекте айтышты. Ал арада Ошто тажик жараны Кыргызстандын жасалма паспорту менен Москвага учуп кетем деп бирок тилеги таш капты. Бишкекте кыска метраждуу тасмалардын мыктылары аныкталды. Булар туурасында эми четинен кененирээк мазмунда улантабыз.
Кыргызстан аймагынан маңзаттарды алып өтүү жагынан Кыргыз-Тажик чек арасындагы Сагдия аймагынан жакын жер өтө опурталуу. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Кызматтын өкүлү Алмаз Максутов тоолуу келген Сагдиге жакын аймакта көзөмөл жүргүзүү кыйынга турарын, көбүнчө ал жерге атайын контрабандалык ишке ылайыкташтырылган машинелер менен банги заттары алынып өтүлөрүн айтты. Айтымында чек ара бекеттеринде атайын сканерлер болбогондуктан колдогу техника менен чек арадан өткөн бардык машинелерди мындан да тыкыр текшергенге техника жетишсиз болууда. Ал арада бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар уюмунун маңзаттарга каршы иш алып баруу өкүлчүлүгү Кыргызстандагы ишмердиги боюнча отчет берди. 2014-16 жылдар аралыгы Бириккен Улуттар уюму маңзаттарга каршы күрөшүүдө комплекстүү жардам берилгени айтылды. Эске салсак, буга чейин тартип органдарын реформалоо алкагында маңзаттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматты жоюлуп, анын милдеттерин башка тийиштүү ведомстволорго жүктөлгөн. Теманы улай, Ош-Москва багыты боюнча Кыргызстандын жасалма паспорту менен учуп кетүүгө аракет кылган тажик жараны кармалды. Чек ара кызматы билдиргендей, 36 жаштагы тажик жарандыгына табылган паспортто химиялык коргоо белгилери табылган эмес, Кыргызстандын герби да туура эмес тартылган. Колго түшкөн тажик жараны буга чейин аны Орусиядан Тажикстанга депортация болгондугун, эми кайра ал жака баргысы келгендигин, ушундай кадамга барганын түшүндүргөн. Тийиштүү документтер толтурулгандан кийин шектүү адам коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө берилди. Эми маданий темада Бишкекте эл аралык 4-чү Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү кинофестивали жыйынтыкталды. Улуттук сынакка баш аягы 12, ал эми эл аралык номинацияда 14 тасма катышкан. Белгилүү болгондой, жергиликтүү тасмалар ичинен Болсунбек Талайбек уулунун Олжо тасмасы мыкты деп табылды. Ал эми чет элдик кинолор ичинен молдовалык режиссер Павел Кузиоктун Раиса киносу биринчиликти алды. Фестивалдын калыстар тобунун мүчөсү Талайбек Күлмендеев менен кабарчыбыз маектешип келди. Саламатсызбы, Талай мырза. Ушул жакында өткөн кинофестиваль Кыргызстанда 6-жолу өтүп жатат. Бул жылы кандай жаңылыктарды алып келди бул кинофестиваль? Бул фестивалдын бир мындай жаңылык катары алсак, бул ушу Россиянын Фестагент информациялык агенттигинин мастер-классы болду. Бул мастер-класста баягы кинону тарткандан кийин эл аралык фестивалдарга кандай жиберүү керек, ошондой эле анын сатуунун жолдору же кандайдыр бир формаларын табууну сунуштаган информациялык агенттик. Ал агенттикте ошо дүйнөдөгү бир 3000ге жакын кинофестивалды камтыган баягы маалымат бар. Мына ошолор биздин жана өсүп келаткан жаш киночуларыбызга, ошондой эле көрүүчүлөрүбүзгө бир кандайдыр бир жакшы нерселерди тартуулай алды десек болот да. Ушул фестивалда көрсөтүлгөн кинолордон кайсынысы силерге көбүрөөк жакты жана эмне себептен? Эми мен баягы барыбызга маалымат белгилүү болду да, кайсы фильмдер жеңди деп. Ошол биздин улуттук конкурста Олжо тасмасы, эл аралык конкурста Раиса аттуу тиги Молдавиянын тасмасы дегендей. Бирок мен баягы ошо калыстар тобунун мүчөсү эмес, көрүүчү катары айтсам, мага ошо Молдавиянын Раиса тасмасы, анын өзүнүн баягы тартылыш ыкмасы, стили дегендей. Анан биздин Адилет Коржоев деген жаш режиссерубуз бар, анын Саламатсызбы доктор деген Эрнест Акрамов жөнүндө тарткан даректүү фильми баягы аябай бир жылуу сезимдерди калтырды десек болот да. Жакында өткөн кинофестивалда постсоветтик өлкөлөрдүн көпчүлүгү ушул катышып жатууда. 25 жыл ичинде кинонун тематикасы кандай нукка өзгөрүлдү, кандай жаңылыктар пайда болду? Эми баягы ушул кинонун 100 жылдык тарыхында, мындай айтканда, ар кандай жанрдагы, ар кандай стилдеги, ар кандай формадагы кинолордун баары тартылган. Бирок кино бүгүнкү күндө ошол коомдун бир күзгүсү катарында бир өзүнчө бир миссия аткарат да. Мына бул жагынан алганда, ошол фильмди карап атканда, ошо ар бир башка өлкөдө болуп аткан окуяларга мындай айтканда күбө болуп келесиң да. Эми бул баягы конкреттүү түрдө ар бир өлкө боюнча сүйлөшсө болот, бирок биздин кыргыздын кинолору башка кинолордон өзүнүн бир айырмачылыгы бар да. Ал айырмачылыгы менимче ошо фильмдердеги патриоттуулук теманын көпчүлүгү деп айтат элем да. Анткени ошол ар бир фильмде эле кандай тартылса деле ошол жери не болгон, эли не болгон, мындай
жылуу сезимдер байкалып турат да. Мына бул жагынан алганда ошо ар бир өлкөнүн фильмдери ошол ар бир өлкөдө болуп коомдо болуп жаткан мындай окуялардын күзгүсү да. Соңында эми спорттон Кыргызстандан футбол боюнча аялдар курама командасы Азия чемпионатын тандоо оюнуна Мьянма, Таиланд жана палестиналык спортчулар менен беттешмей болушту. Бул тууралуу футбол федерациясынан билдиришти. Оюндар 20-24 декабрь күндөрү Мьянмадагы Янгон шаарында болот. Кыргызстандын футбол боюнча аялдардын курама командасына 23 оюнчу бар. Учурда алар футбол федерациясынын базасында машыгуудан өтүшүүдө. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айска Тамбекова болдум. Жакшы туруңуздар.